Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз ошол өткөндө кеп кылган Сагынбай Орозбаковдун чыгармачылыгына арналган маегибизди улантабыз. Бүгүн ошол Кытай жергесинде Суарда жайгашкан жайтактар же болбосо Манас шаары, Кутуби шаары, Санжы шаары, Мажык кыштагы, Карамай шаары тууралуу айтып берем. Баарынан кызыгы ошол Суарда ошол Үрүмчүдөн бир 100 километр Кулжаны көздөй кетип аткан жолдо Манас шаары деген шаар бар. Бул шаар бүгүнкү күндө заманбап шаар. Манас шаарында окуу жайлары бар, өндүрүшү бар. Ошо биздин Токмок шаарындай болгон шаар, жакын шаар. Сагынбайда чилтендер 40 чилтен. Чегеге Кутуби деп ат койгондо сенин чоролоруңдун эң берилгени, эң жакыны болот. Анан сени менен кыямат кайымга чейин бир болот деген саптар бар. Ушул жагынан алганда Кутуби шаары Манас шаарынын жанында 20 километр турат. Дагы бир жагдайды эске ала турган болсок, Кутуби же Чеге Манастан 2 жаш улуу. Манас атабыз 9 жашта болгондо чилтендерге жолукканда, Кутуби 11 жашта болгон. Эми парадокс. Манас шаарынан Кутуби шаары бир аз чоңураак. Бул дагы ойлонто турган жагдай. Манас шаарынын чет жакасында Көөнө шаардын калдыгы, чалдыбары бар. Ошол Көөнө шаардын чалдыбарынын бир бурчуна такта орнотуп койгон. Тактанын бетинде Тан империясынын убагында бул жерде аскерий черүүлөр турган шаар болгон деген жазуу бар. Эгер ушул жазууга ынана турган болсок, Манас атабыздын жашаган доору ошол Тан империясынын убагында болбосо 618-жылдан 907-жылга чейинки аралыкта Тан империясы биздин доордун 618-жылынан 907-жылга чейин Тан империясы доор сүргөн мезгил болгон. Мына ушул мезгил аралыгында ошол бүгүнкү Манас шаарынын ордунда байыркы мезгилдерде ошол орто кылымдарда Манас шаары болгондугу тууралуу ошол тактанын бетинде жазылып турат. Кутуби шаары. Кутуби шаары дагы заманбап шаар. Кутуби шаарынын дагы чалдыбары эски Көөнө шаардын чалдыбары бар. Бир кызыгы, Чубак атабызды чоң казатта кайтыш болгондо алып келе жатып, Алмамбеттин сөөгүн, Чубактын сөөгүн, Сыргактын сөөгүн, Музбурчактын сөөгүн алып келе жатып, ошол Кутуби шаарына коюлгандыгы тууралуу маалыматтар бар. Кутуби шаарында болгонумда ошол жердеги аксакалдардан байыркы көрүстөндөр кайда деп сураганымда бир жерди көрсөтүштү. Ушул жерде көөнө мезгилдерде көрүстөн болгон экен. Алмамбет атанын сөөгү Чештөбөдө, бул ат башыда. Ал эми Музбурчак ата менен Көкчө аталар бул Кызыл сууда. Үч Турфан менен Кызыл суунун Акчий менен Үч Турфандын ортосунда Сапарбай деген айыл бар. Ошол айылдын жанында Музбурчактын мүрзөсү деп бүгүн күмбөзүн Кытайлар аябай зыңгыратып туруп, сонун күмбөз кылып койгон. Сагынбайдын Манасында айтылган баатырлардын атындагы шаарлар бүгүндө турат. Мен Кытай Эл Республикасынын жетекчилерине өзүм ыраазычылык дайыма билдирип келем. Шаарлардын атын өзгөртпөй ошол бойдон калтырганында. Анан Россияда Уралдан баштап Ракы чыгышка чейинки айрым аттар бүгүнкү күнгө чейин ошо кыргыз тилиндеги аттары, жер аттары, суу аттары сакталып калган. Ал эми ошол Кызыл сууда Манас шаарынан 1,5 километр четте Манас дарыясы агат.
Манас дарыясы узундугу 365 километрге созулган чоң дарыя. Бул маалыматтарды издеп көрсөм, Мухаммед Идриси деген географ болгон, 12-кылымда жашаган географ, араб географы. Бул Мухаммед Идрисинин жазмасында, бул 1165 жылы жазган китебинде жазып атат: Кыргыздын жеринен Син мамлекетине, Син деп Кытай, Чин да, Кытай мамлекетине чоң-чоң 3 дарыя агып кирет деп. Алардын эң эле чоңу бул Манхас дарыясы деп айтат да. То есть Манас дарыясы. Демек, эгерде дарыянын аты 12-кылымда эле Манас дарыясы болуп аталган болсо, Манас атабыздын жашаган доору андан нары экендиги бир далил болуп бул дагы турат да. Сагынбай Орозбаковдун айтуусундагы көп жомоктор, мифтер, булардын чындыгы бүгүнкү күндө чыгып атат. Бүгүнкү күндө жанагы терракот армиянын чындыгы чыгып атат. Ошондой эле мына жакында Атомкүл Осмонкулова деген бир мекендешибиз мезгил сабактары деген Шайдоот мезгил сабактары деп 6 томдон турган китеп чыгарды. Ошол китебинде сыр найзалардын сырын ачып атат да. Жана Мубакилдүү сыр найза деген сырын ачып берип атат. Бул жагынан алганда дагы бүгүнкү күндө ушул Сагынбайдын чыгармачылыгы көптөгөн биздин мекендештерибизге кандайдыр бир ачылыштарды жаратууга мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Атайын теле берүү жасадым Ак келте боюнча. Ак келте бул Манас атабыздын куралы, мылтыгы. Муну мылтык десе биз баягы кадимки эле мынтык катары эсептейбиз да. Манаста өзгөчө Сагынбайдын Манасында куралдын түрлөрү ушунчалык керемет сүрөттөлгөн. Замбиректердин түрлөрү. Демек, Манас атанын убагында замбиректер болгон экен да деп изилдеп сек болот да. Анан Бешбежин, Манастагы Бешбежинди изилдеп көрүп, анан ошол чет бежинде болгонумда ошол жердеги жанагы музейинде ошол убактагы замбиректердин эмелери калган да, замбиректер калган. Ошол музейде турган. Анан буларды Жазайыл мылтык деп, Сагынбайда Жазайыл мылтык деп айтылат. Сагынбай боюнча дагы ошол Бешбежинге баргандагы кызык нерсе, бул Манас ата ошо чет бежинге киргенде, чет бежиндеги бир 90 коңгуроодун коңгураганы айтылат да. 90 коңгуроо дегенде биз эми баягы орустардын чиркөөлөрүндөгү коңгуроолорду билебиз да. Булар бир эметсе бир керемет өзүнчө бир музыка чыгат да. Ал эми мен ошондой элестетип жүрүптүрмүн да. Анан ошол чет бежинде болгондо жанагы 90 коңгурооду көрүп, анын коңгураганын угуп, анан таң калдым. Сагынбай кантип билди? Анан ошо 90 коңгуроодун коңгураганы бул өзүнчө бир керемет. Бул дагы Сагынбайда сүрөттөлгөн да. Сагынбай Орозбаковду муну 1-2 передача менен мунун бүтүрүп, муну Сагынбайдын аягына чыктык чыгышта кыйын. Сагынбай өзү айткандай, Ибраим Абдырахманов менен Манасты бүтүп атып, анан тамак жеп отурганда мен фильмге пайдаландым ошол жерин. Анан баягы эт тууралган 5 бармакты алып жеп отургандан, ой Саке, бул Манасыңыздын канчасы жазылды дегенде, мындай алып туруп Ибраимдин алаканына салып берет, ушунчасы жазылды дейт да. Ал эми табактагы 5 бармакты мынчасы дагы айтылды элек деген нерсе бар. Эми ушул жагынан алганда бул Сагынбай өтө гениалдуу Манасчы. Сагынбайдын генийлиги, мен жана 2 пример менен терракотовый армия менен эле айтсак бул гений экендиги көрүнүп турат да. Бул Сагынбай ошо 100 жыл мурда
айтылган маанасында ошол терракотовый армияны кантип көрүп туруп, кантип сүрөттөп берген. Кептин баары ушунда. Бул жерде сыйкыр дейбизби, же болбосо бир кандайдыр бир керемет нерсе бар да. Муну далилдеш үчүн дагы көп изденүүлөрдү жасашыбыз керек. Мүмкүнчүлүк болуп калса, ошол терракотовый армиянын дагы жаңы эмнелери табылды, дагы кандай нерселер бар салыштырганга бул өтө мындай ыңгайлуу дагы жакшы шарт болуп атат. Бүгүнкү биздин 21-кылымдагы адамдардын, Манаска кызыккан, Манасты изилдеген адамдар үчүн өтө жакшы шарттар түзүлүп атат. Сагынбайдын генийлиги Байдулла Сарногоевдун бир ыры бар, Саякбайга арнаган. Ушу Алмадай башына канча маалыматты батырган, бул кандай керемет дегенчи. Эми Сагынбайдын деле башы Саякбайдыкынан деле чоң болгон эмес. А бирок ошонун ичинде жаткан маалымат, ошону качан болбосун элдин алдына чыкканда, ар бир окуясын айтып бергенде бири-бирин чаташтырбай, ошол ичиндеги адамдарды бири-бири менен баягы салыштырууда, айтып берүүдө чаташтырбаганы бул өтө керемет да. Албетте, ар бир элдин өзүнүн эпосу бар. Баягы чоң бул кичине эпостору бар. Индиянын Махабхарата дейбиз. Махабхарата 18 китептен турат, 18 бөлүмдөн турат да. Анан Махабхаратадагы окуяларды бүгүн Индиянын, Европанын окумуштуулары, ой, бул деген бүгүнкү күндө бул жомого мейли болгон окуя экен деп далилдеп, ошол Махабхаратадагы шаарды табышып джунглиден, анан ошол жердеги куралдар бул ядролук согуш болгондугу тууралуу ошо мындан 2000 жыл мурдагы, биздин доорго чейинки 2000 жыл мурда, мындайча айтканда 4000 жыл мурдагы окуяда ошол адамдар жанагы өзөктүк куралды пайдалангандыгы бүгүн далилдешип атат да. Ал эми Манас эпосунда жанагы жакасына катылган топчудай болгон ок менен 8 адамды өлтүрүп атат да. 8 душмандын генералын өлтүрүп атат Манас атабыз. 9-су Коңурбай четке басып кетип, ал тирүү калып атат да. Манас атабыз жарадар болуп келгенде, артынан эгерде жана генералдары тирүү болсо, шыр эле келип кыргызды таптакыр жоюп салмак да. Анан өзүнө келип, бир аз бутуна туруп, антип алып Манас атанын көзү өткөндөн кийин Коңурбай аскерин баштап кайра келип анан кыргыздын жерин чаап, таластан келип Семетей атабызды камап, кыргыздын баарын чилче таратып атат да. Мына бул тилекке каршы ошо Сагынбай атабыздын Семетейи жазылбай калды да, эметилбей калды. Могу жерде мына Саякбайдын 2 томдон турган Семетейи турат. Бул дагы өзүнчө керемет чыгарма. Ал эми Сагынбайдын Семетейи ошол Кытай жергесиндеги биздин боордошторубузда сакталып калгандары болсо, аны чогултушубуз керек сөзсүз. Аны ушул биздин элге, Кыргызстандагы чоң кыргызга, алар бизди чоң кыргыз деп атышат, ушул чоң кыргызга, түптүү элдин адамдарына жеткизгенге биз аракет кылышыбыз керек.